Mikrofonda Жаңыл Жусупжан, Памыл Чай подкастына хош келиңиз. Саламатсызбы? Чет жактардагы кыргыз боордоштор ракаттанып ичкен Памыл чайга кош келиңиз. Ар ким ар кандай айтат. Мен Памыл чайды Памир чай деп билем. Себеби оган кыргыздары өз мекенин Памыл деп аташат. Ал эми подкаст дегенде радионун бир түрү экен деп билиңиз. Кадимки радиодун айырмасы аны каалаган убакта, каалаган жерден, каалаган темасын тандап уга бересиз. Интернетиңиз болсо албетте. Нагыз революциячыл жаңы медиа деп эсептейм. Памыл чайдын бүгүнкү коногу Манас темасын изилдеген Борбор Азиядагы жалгыз көзгө басар докторант Чолпон Субакожоева. Мен аны жакында Парижге барганда сөзгө тарткан элем. Анда азыркы аты жаман оору чыга элек болчу. Чолпон 54 китепти чыгарып койгон. Ушул июль айында дагы 4 китеп чыгарыптыр. Алардын сүрөттөрүн Facebookка коем. Чокан Валихановдун Көкөтөйдүн ашы, Мургалаңдын Шокан Жане Манас, Манас эпосы кыргыз тарыхынын баалуу эстелиги деген Чолпондун өз эмгеги жана Мухтар Ауезовдун Манас кыргыз элинин баатырдык поэмасы деген чыгармасы кыргызча чыгып жатат. Андан тышкары түркмөн жазуучусу Аквел Сапардын Кобра деген романын кыргызчага которгон экен, ал да азыр чыкканы турат. Манас таануунун фанаты. Фанаты дегеним мамлекеттик ишти бүтүндөй изилдөө институту аткара турган иштерди дээрлик өз күчү менен аркалап жүргөн Илимпоз Чолпон Субакожоева менен маектен көп нерсени билесиз. Анын ичинде китеп чыгаруунун сырлары, Москвадагы илим изилдөөнүн өзгөчөлүктөрү жана ат башлык кыздар кандайча тың чыгаары тууралуу азын-аулак кеп болот. Албетте кыргыздын баардык эле кыздары кыйын. Түгөлбай Сыздыкбеков атабыз айтмакчы, атын баккан элин багат, итин баккан аял эрин багат. Ал эми кыргыздын канчалаган кыздары итин да, атын да, керек болсо эрин да, элин да багып жатат десек аша чапкан болбойт. Чолпон ырда жазат. Мен анын кытайлык кыргыз манасчы атабыз Жусуп Мамайдын өмүр баянын биринчи болуп жазып чыккандыгы үчүн айрыкча баа берем. Бул илимий ачылыш болгон. Ал тууралуу менин келечектеги Топоз, Уаз жана Биз деген китебимде өзүнчө аңгеме дүкөн болот. Чолпон дагы башка албан эмгектерди жасап жатат. Мен ушундай иштемчилдиктин, эмгекчилдиктин жана изденүүчүлүктүн сырларын да билүүгө аракеттендим. Кантсе да бул чоң байлык. Сизге да урматтуу угарман пайдасы тийип калар. Анда маекти угалы. Баштаганда эле мындай суроо берейин деп атам. Ушу ата энең ким болгон, кесиби ким болгон жана алардын кесиби силерге кандай таасир тийгизди эле? Ата энем атамдын 3 жыл болду көзү өтүп кетти. Апам экөө тең соода тармагында иштеген. Таасири чоң энемдики өтө катуу тийди десем болот. Анткени ата энем жумушта болгондуктан менин тарбиям менен учурда чоң энем талим тарбия берген. Биринчиден бул жазуу чөйрөсүнө келишиме чоң энемдин таасири чоң. Ал Улуу Ата согушта кайтпай калган жолдошу Субакожого мен мектепте 4-5 классымдан эле кат жаздырчу. Ал кат дайыма жолгоонун болсо эле эң акыркы согушка рабочий батальон деп алды эле. Анан сенин атаң Темирбек жарым жашында болчу, ажаке кайт артыңа бал үшүт деген менен башталчу. Анан ошол экини мени кайра жаздырта берчү да. Ал чоң энем ойлосо керек, ошол эки кат каякадыр бир барып, анан ошо чоң атам жөнүндө бир дарек келет деп ойлосо керек. А мен балалык сезим кыялдарга жетеленип абам айткандарды жаза берчү экен, чоң энем айткандарды. Анан почтага алып барып биз берем да, мен ошо почтага алып барып берем. Анан акча төгүп келип кайра мамам алып койчу экен. Аны менен биздин ишибиз жок, чоң энем экөөбүз кайра кат жаза берчүбүз да. Бул мен жазуума, калыптанышыма ошо чоң энемдин ролу өтө чоң. Ал киши жамактатып ырдаган, макал лакаптап сүйлөгөн, мындай сөзгө
тилге өтө бай адам эле. Парижге чаап келип калыптырсыңар, бир жакшы табылгалар болуп жатат окшойт. Ошолор жөнүндө айтып бериңиз. Парижге келген себебим менин илимий ишим башка тилдүү элдерде манас эпосунун жашашы болчу. Буга чейин Кытай Эл Республикасындагы манасты изилдеп келсем, ушул эки Ооганстанда жашаган кыргыздардын манасы бар экендигин, аны француз түркологу Ремидор изилдегенин, Ашы Мафес деген манасчыдан 1971 жылы Ооганстанда жазып алган вариант бар экенин издеп келгем. Кудай буйруса бул вариантты таптым. Ошону менен бирге эле 1943 жылы чыккан дагы бир манастын бир бөлүмү Семетей жөнүндө бир эпизод дагы табылды. Бул эң түп нускада тапкандыгыма өтө кубанычта болуп атам. Анткени ушу илимий ишимдин 4-главасын, 4-бабын ушул эки калган дүйнөдөгү манаска арнайын дегем. Ошол экиге байланыштуу бул Ооганстандагы Ашы Мафестин манасы, анын айткан эпизоду мага өтө кызыктуу болду. Ошон үчүн түп нускадан алып кетип атам. Ошондо силер азыр Москвада Горький атындагы Адабият институтунда илимий докторантуралык ишиңизди жазып жатасыңар, Ооба, Дүйнөлүк Адабияттар институтунда быйыл 3-курстамын. Ошондо менин темам кыргыз элдик, киргизский героический басманас в Китае, бытование иноязычной среде болчу да, бекиткеним. Анан ушул экиге менин жетекчим Кляус Владимир Леонидович деген адам, ал ушу өзүнүн оюн айтып калды. Ушу Кытайдагыга кошуп Ооганстандагыны дагы бирөтөлүк камтып кетпейсиңби деп. Анан ошон үчүн изилдеп калдым. Ошондо силер канча университет, канча институтта окуп бүтүрдүңөр, канча дипломуңар бар? Мен алыскы айылдан мектепти бүтүп келгени тарых факультетинде, биздин улуттук университетте окудум. Андан кийин билим берүү институтунда аспирантураны окудум. 2013-жылы тыштан дипакадемияны окуп бүттүм, эл аралык мамилелерди. Андан кийин кандидаттык ишимди жактагандан кийин мен Москвага тапшырганга туура келип калды. Бул докторантура 4-окуу жайго. Кандай экен ошо 4-жолу студенттик партага отурган? Эми бул илим изилдөөдө жаңылык деле эмес, өзүңдүн изилдөөлөрүң менен анан ошо дайыма тынымсыз бир кызыктуу нерселерди издөөнүн өзү жемиштерин берет экен. Анткени биздин Кыргызстанда 34 манасчы бар экенин, 4 кылымда 100гө чыкпаган манасчылардын өткөнүн, Кытай Эл Республикасында 81 манасчы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда экенин, ошол экинде эле манас ар бир доордо өзүнүн актуалдуулугун жоготпогондугу, бул изилдөөмө өтө кызыктуу жактайларды, анан өзүмдүн изденүүмө улам шык берип атат да. Бул Кыргыздын түгөнбөгөн кенч экенин, рухий казынасы экенин Чыңгыз Төрөкулович айткандай эле, бул негизи биздин рухий казынабыз экенине көзүм жетип атат. Ушу белгилүү залкар манасчылардын акыркы магиканы Жусуп Мамайды изилдеп жүргөндө дагы ушу Чыңгыз Төрөкуловичтин айтканы бар да, Жусуп Мамайды: бул киши Кыргыздын рухун сактаган адам, муну канчалык сыйласак арзыйт деген. Ошол экинде эле бул манастагы, манасчылардагы бул канчалык биз изилдегенге, ошол экилерди канчалык Кыргыздын рухун, духун көтөрүп жүргөн адамдар катары сыйлаганга арзырын өзүм иш жүзүндө көрүп атам. Гундула Салтты таанысаңар керек. Германиялык окумуштуу кесиптештерге болот. Тоголок Молдонун Санжырасын изилдеп, ошону немец тилине которуп, ошо илимий эмгек жазган эле да. Анан ошол кишинин айтканы бар да, мага айткан эле. Илимий эмгек жазыш, китеп жазыш бир азап, канчалаган жылдар
жалаң китеп чукулап жазып отуруп жалгыздыкта өтөт деген. Силердин Москвадагы институттагы жашооңор кандай өтүп жатат? Мен адамдын чөйрөсүнө жараша болот деп айтат элем. Биздин чакан жамаат өтө ынтымактуубуз. Менин досум Эсенинди изилдейт. Экөөбүз өтө жакынбыз. Самоделова Елена деген. Ал Эсенин жөнүндө эмне иш чара болсо мени ээрчитип алат да. Андан көп нерселерди үйрөнөм. Ошондой эле бизде талаа иштери аябай жолго коюлган. Талаа иштерине барабыз. Ушу мен биринчи жолку талаа ишиме барганым такыр эсимден кетпейт да. Биз Москванын өзүндөгү чоң ортосундагы Экспого барып атпайбызбы? Анан Елена айтты, талаа иштери иштегенге баратабыз деп. Биз эртең менен бардык, кечке чейин жүрдүк. Анан түшкө чейин ал кыдырып эле жүрдү. Анан мен Еленадан сурап атпаймынбы, сиз эмне кылып атабыз десем, иштеп атабыз дейт. Ал улам бир тор менен тигилген, жанагы аялдардын тор менен түйүлгөн көйнөгүнүн үстүнө коюп койгон орустардын жакаларын карап атканда, көрсө Костромской область кандай түймө менен түйөт, кандай түймөлөрдү салат ошорекиге. Ал эми Ярославский область кайсыны салат ошорекилердин баарысын биз өзүбүзчө карап жүрүптүрбүз да. Андан кийин мен күлүп, ушундай илимди аябай жолго койгонун, аларда өзүнүн ишине башоту менен киргендерин мен өтө бааладым. Анткени бизде мындай тыкыр караган, ар бир проекти 5 жылга ошорекил берилет мамлекет тарабынан каржыланат, бирок ошорекинин өнүмдүүлүгү өтө жогорку деңгээлде болот да. Бизде андайга азыр жетише элекпиз. Мен бул Москвада окуп аткан институтумдан көп нерселерди алып атам. Жетекчим дагы ошо дүйнөнү кыдырган Кытайдагы орустардын жашоосун жазган адам. Ал жеке эле ошо Кытай мамлекетиндеги эмес, ошо Кытайга барып, андан ары кетип калган укум тукумдарына чейин изилдеп, ЮАРга чейин, Австралияга чейин барып келген окумуштуу. Булар болсо ошо жеринде предметно изилдеген окумуштуулар да. Жөн эле бир жактан алып көчүрүп бир адабияттар эмес, ошорекинин өзүнүн жерине барып, ошорекил адамдардын өздөрүнөн сурап, далилдүү түрдө беришет. Ошорекинси мага өтө жакты да. Ошореки орустардан үйрөнгөнүм менен быйыл мен барып, Токтогулда деги эле аты чыкпай калган манасчы, жанагы Кужековдун тукумдары бар экен. Ошорекиге өзүм барып, ал баланы тартып, андан сырткары бир Дубана манас экен, аны дагы барып тартып, көлдөгү 3 күндүк манас айтууну, көчмөндөр оюнунда 5 күндүк манас айтууда ошо ар бир манасчынын өзүн жазганга, ар бир манасчынын кайсы эпизодду айтаарына өзүмдүн мындайча айтканда жадыбалымды түзүп, ушу ар бир манасчынын ким кайсы эпизодду айтат, ошону канча жылдан бери айтып келатат, жаттап айтабы же нукура манасчыбы, ушурекилердин баарысын талдаганга менин ошо Москвада алган билимим жол ачып берди. Эми илимий изилдөө жүргүзүш бүгүнкү күндө кыйыныраак, анткени баягы Кыргызстан мисалы Казакстанга тең келе албайт. Азыр силер Парижде отурасыңар. Парижде мисалы мен билем элчилик ошо колдоо берип, экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Германияга каршы партизандык согушка катышкан казактарды изилдешкен, илимий изилдөө жүргүзүшкөн. Ошондой эле катышкан кыргыздар бар, ошол эле согуштун убагында ошол эле партизандык кыймылга, бирок аны изилдеген менимче киши жок, анткени каржылоо жагы начар да. Анан эми Москвага барып окуш деген, Москва дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири. Силерге стипендия барбы же өзүңөрдү каржылайсыңарбы? Тилекке каршы биздин илим изилдөө иши жолго коюлбаптыр. Союз тараганы. Мени чыгармачылык өргүү деп Манастан институтунан кеткем. Алар мен алган айлыгымдын 50% гана төлөшөт экен. Калганынын баарысын ошо изилдөөчү өзү көтөрөт да. Мен бул Парижге келердин астында дагы ошо биздин жогорку кеңешке кат менен кайрылгам. Эч кандай жооп болгон жок. Бирок ошо
атуулдук өзүнүн позициясы күчтүү кыргыздын жигиттери ошо жардам берип кат жолдоп жок дегенде элчиликке жардам берип койгула ушул кыз баратат дегендиктен бүгүнкү күндөгү Бельгиядагы элчи ушул алышыма жардам берип бул Франциядагы диаспоранын президентин жардам бергенге жолдоптур. Анан ошо жигит барып буякта дагы китепканага кириш үчүн ушу бияктын жашоочусу болуш керек экен, адреси айтылыш керек экен. Ошол экилердин баарысынан мындай жардам берди да. Эми биякта бизде сиз айтып атпайсызбы, казактар ушул экинде изилдеп атат, мындай бизде аны изилдеген жок деп. Анткени бизде ошол эки жолго коюлган, же болбосо демей өрчү, же болбосо мамлекеттен атайын бөлүнгөн каражат жоктугунан ушу фанаттар эле иштеп атат да. Мындай мамлекеттик деңгээлде ушу кыргыз таанууга, манас таанууга мындай дегеле ушул экинин жыйынтыгына иштеген долбоорлор жок десем болот. Ошол манас таануучу кыздардын арасынан фанат силер эле жалгыз болсоңор керек менин оюмча. Кытайдан бери изилдеп, Жусуп Мамайдын китебин чыгарып, ушул фанат кыз ат башыдан чыгыптыр. Ат башынын кыздары ушундай кандайча тынчыгат? Бул климатка байланышканбы? Алар ушундай кыйынчылыкта өскөндүктөн, же болбосо ушундай бийик тоолорду карап, алысты карап, космосту көрүп жүрүп, ушундай башкача турмушка мамиле кылабы? Тоолуктардын жүрөгү тоолуктардай болот го. Ошон үчүн коркпой мындай бир нерселерди багындырганга бел байлап, анан бир белгисиздиктерге коркпой кадам таштайт го деп ойлойм. Эми өткөндө сүйлөшүп калганда айттыңар 54 китеп чыгардым деп. Ошонун сырын билгим келип атат да, кантип 54 китеп чыгарса болот деп. Баары өзүңөрдүкүбү же бирөөлөрдүкүбү же авторлаш болдуңарбы? Мен казактардан 10 китеп чыгардым, ар бир автордукун 2ден китеби чыкты. Эң биринчи ушу котормого мен түрткөн биздин жашообуз болгондо, өзүң билесиң, экономикалык жактан кыйын учурларда казактардын мен деген акын жазуучулары кредиттерди алганда өздөрүнүн китептерин котортуп баштаган. Ошондо эң атактууларын айтсам, Эсенгали Рахушановдун Куштар биздин досубуз деген китебин, Жалгыз жалбырак жүрөгүмдү эзбечи деген дагы бир китебин, Улукбек Эздавулетовдун Жүрөгүм махабаттын астанасы деген китебин, Иса Омор деген казактын Чымкенттин жазуучусунун Ак жамгыр, Бүтпөгөн ыр деген китептердин баарысын котордум. Анткени ага мен кантип жетиштим дегенде, мен китепти жатып алып окуйм, кызым терчү, бат-баттан китепке терчү, анан ошо китептердин көпчүлүгү биздин Кыргызстанга чыгып, Кыргызстанда бет ачарлар өтүп, биздин кыргыз окурмандарына тарады. Анан ошол экинде эле Жусуп Мамайдын өзүң билесиң 8 томдугу 8 китеп, өтө чоң китеп. Ага өмүр баяндык 2 китеби менен эле ошол экөө 20 болуп жатып калды. Анан бул Чыңгыз Абдуллаевдин китептерин, андан кийин өзүмдүн илимий иштеримдин баарысын менде эле мынча китеп болгонун каяктан билдим? Библиографиялык көргөзгүч жазды Усманова Эрке деген эже. Анан ошол эки эже өзүмдүн илимий иштеримди өзүнчө, которгон китептеримди өзүнчө, саафтар болгон китептеримди өзүнчө, өзүмө тиешелүү Кудайдан лицензия алгандар, деңизди ойготкон шамал, бактылуу болууга акын бар деген өзүмдүн ырлар жыйнагымдын баарысын кошуп, анан ошол эки эже айткандан кийин анан ушунча иш кылган турбаймынбы дедим да. Ал Эрке эже мага аларды жазып бербесе, мен дагы ошол эки күндөлүк турмуштун шары менен ал кете бермек. Ал киши ошо 2013-жылы өзү китепканадагы мен алган белгилүү адамдардан маектерди кесипке чыккан. Китептеримди, илимий иштеримди ошо библиографиялык көргөзгүч кылып чыгарып берди.
ал эже өтө жогору баа бергени Гүлруксор Сафиеванын Азаптын туулган күнү деген китебин которгом. День рождения боли дегенди орусчадан кыргызчага ошол китепти эже аябай жактырды. Аталыштар эле сонун экен. Бул турмуштун зарылчылыгынан, ошо жашоонун айынан келип чыккан китептер болду. Өзүм күбө болгон ошо Казат Акматов экөөбүздүн Ачуу чындык акыйкат сөздүн экинчиси даяр болду. Эгер спонсор болсо мен чыгарат элем. Бул экинчи бөлүгүндө Манаска байланыштуу бүт баары Алуу Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун экөөнүн ортосундагы мамилелерди кенен изилдедик. Силер китепти чыгарып коюп эле анан тизмеге алып коюп эле жата бересиңерби же аларды бир жактарга алып барып сатасыңарбы? Бул казактардыкын өздөрү бекер таратты. Бизде өзүңө белгилүү окурмандагы аз, анан китептин нускасы да аз чыккандыктан кайра аларды кененирээк базып таратуу жолу баягындай кыргыз китеп жок, жоголуп кеткен. Аны кайра басууга да мүмкүн эмес, кайра чыгарып элдерге жеткирүү дагы чоң каражатты талап кылгандыктан ошол бойдон эле токтоп турат. Ошондо канча нуска менен чыгат? Мисалы Чехияда 500 нуска чыкса сүйүнүшөт, ал эми Кытайда чыкса бир 5 миллион болсо аз эле болду деп айтышат да. Мен 1000ден чыгарып жүрөм, 200дөн 100дөн чыккандар деле бар. Канчалык нускасы көп болсо ошончолук арзан болот да. Ошон үчүн 1000ден чыгарам. Өзүн деле анча актабаса керек, таптакыр деле актабашы мүмкүн. Анткени аны таркатуу, сатуу системасы болбогондон кийин эми силер ишиңердин баарын токтотуп коюп, чапкылап китеп сатып жүрө албайсыңар да. Ошол система азыр кичине калыбына келип келатабы? Мисалы фестивалдарда сатылышы мүмкүн, же болбосо ошол китепканалар бар да, ошолордун тизмелерин алып бирөө уюмдар таркатпайбы, мындай фирмалар жаңы чыккан китептерди? Бизде мындай экен, жаңыл, мен ушу Манас эпосы искусствонун башка түрлөрүндө деп театрда, операда, скульптурада бүт баардык жагын камтып курстук лекция чыгаргам. Аны мамлекет өзү китепти мектептеги окуучулар окусун деп жыйынтык чыгарып берген. Эми ошол экини мамлекеттик буйрутма менен чыкпаганына 2 жыл болду. Ошол экинде эле биздин Манас эпосын казак окумуштуулары Валиханов изилдеп, Валихановдун Көкөтөйдүн ашын 1969-жылы чыккан өзүнүн илимий ишин биздин Дүйнөлүк адабияттар институтундагы биздикилер чыгарган Мухтар Ауезовдун китебин, ошол экинде эле Маргуландын Чохан жана Манасын мен кыргыз тилине үчөөнү тең топтоп, казак окумуштуулардын биздин Манаска кошкон салымын изилдеп, алардын туура эмес жактарын изилдеп, ошол эки нерсенин баарысын көргөзүп, бир томдук кылып жазап, тил комиссиясына өткөрүп бергем. Бүгүнкү күнгө чейин андан жыйынтык жок. Бүгүнкү күндө технологиянын заманында азыр китептерди өзүңөр айткандай электрондук версиясын сатса болот да. Ал жагынан кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Силердин чыгармаларды мисалы ошондук тапса болобу? Бизде бул окурманды электрондук китептерге окутуу же болбосо аудио окутуу маданияты жайла элек, келе элек. Эми келгенден кийин мисалы бүгүнкү күндө китептер жоголот деп айтышканда, китептер жоголор, элдер кино көрүп эле калышат деп. Тескерисинче азыр мисалы дүйнөлүк тенденция боюнча китептер кайра мурдагыдай эле жакшынакай чыгып атат, жакшы китептер чыгып атат. Андан тышкары өздөрү чыгаргандай, мисалы өзүңөргө окшоп, алардын саны аябай өскөн. Жөн эле батпай кеткенде таппай каласың, каягынан башташты билбей каласың. Анан электрондук версияларын сатып алса болот. Кызыккандар алайын десе эле турса, баягы мурункудай кыйынчылык жок да, кагаз табылабы, сапаты кандай болот, анан кандай тигилиптир, анан боёгу кандай болуптур дегендей болбостон, смартфонго да ылайыктуу же болбосо ноутбукка ылайыктуу болуп, версиясы 2-3 версиясы болуп эле оңой эле даяр болуп кала турган жолдорун табышып, ошентип чыгарып атышат. Андан башка бекер ошону жайгаштырып жардамдаша турган ар кандай программалар көбөйгөн.
Анан эң кызыктуусу аудио уккандар көбөйгөн. Анткени мурдагыдай кечке кезине карап окуп отурганга көздөрү да жетпей калган. Анткени телефонду чукулай берип көздөрү жакшы көрбөй калган жаш кезинен эле дегендей көздөрү чарчап. Анын үстүнө мисалы машина менен алыс жакка баратканда, жолдо жүргөндө же спортко барганда ушундай бош убактарында ошону аудиону азыркы заманда колдонгондордун саны көбөйүптүр да. Анын дагы көп түрлөрү чыгып, мисалы жасалма интеллект деген адамдын, мисалы силердин үнүңөрдү кечке уга берет экен, 5 сааттык үнүңөрдү укса, анан силерди туурап китепти окуп берет экен да. Анан ошентип, башкача айтканда, мисалы китепти аудиосун чыгарыш аябай кыйын да. Канчалаган саат убакыттарды өткөрүп, аны кайра оңдош керек, анан мындай кылыш керек, түздөш керек, үнүн тууралаш керек, добушту тууралаш керек, ошентип отуруп эмгеги аябай көп болот да, студияда жаздырыш керек. Ал эми жасалма интеллект болсо, китепти мисалы өзүңөрдүн үнүңөр менен окуп берет дагы, анан кийин ошол экиндей кылып чыгарса болот экен да. Ушундай мүмкүнчүлүктөр көбөйүп аткан экен. Анан силердин китептерди балким ошентип эле машинага салып койсоңор, силердин добушуңар менен окуп чыгарып эле анан биз угуп жатып кала тургандай заман келип атат окшойт. Бул эми адамдын аң сезимин жоготуунун бир түрү болсо керек деп ойлойм. Анткени биздин ата бабаларыбыз эпикалык эс тутумдун алып жүрүүчүлөрү болгон да. Мисалы үчүн ушу миллиондогон сапты алмадай башына батырган Саякбайды, Сагынбайды, Жусуп Мамайды алсак, ушу эпикалык эс тутумду булар биздин ата бабаларыбыздын тарыхын өзүнүн башында батырып, ошол экилерди биздин укум тукумга чейин өткөрүп берип келишкен да. Азыркы сиз айтып аткан нерселердин баарысы текчеге коюп, китептен мен ар дайым карап, керек учурда таап алам деп китептен алган доордон эми китептин да кереги жок, эчтекенин кереги жок. Мен аны керек болгон учурда жанымдагы телефонумдан же болбосо аудиодон кулагыма салып алып угуп алам дегендин бул өзү памятти жоготуунун бир түрү болсо керек деп ойлойм. Эс тутумду жоготуунун бир түрү болсо керек. Манасты китеп кылып жазгандан кийин аны айтуу токтогон да. Анда китептин деле зыяны көп дегендей сөз болуп калат да. Менин оюмча, китеп болсо анын аудио варианты, электрондук варианты айырмасы жок. Элге азыр каалаган ошол кандай тамакты жакшы көрсө, ошол тамак жасап бериш керек дегендей го дейм. Жок, сенин оюң ошол экиндей болсо, ооба билиш керек, өзүнө керектүү нерселерди поездда кетип атабы, чөлдө жатабы, кулагына сайып алып угуп билиши керек. Ал биздин маалыматтын жыштыгына, жашоонун темпинин тездигине карата да. Бирок мен китепти кармап окуганды, сендей виртуальный сүйлөшкөндөн көрө жаныңа келип бир сезимдерди байкаганды жакшы көрөм да. Анткени мунун баарысы адамды кайдыгерликке же болбосо мындай бир жандуу нерселердин баарысын жоготконго алып келет да. Ошондой эле жытты, ошол экиндей эле ал адамдын жан дүйнөсүндө болуп аткан өзгөрүүлөрдү, ушул экилердин баарысын жоготконго алып келип атабыз да. Эпикалык чыгармаларды изилдөөчү катары айтсам, биздин ата тегибиздеги акылмандыктар бири-бирибизге ушу өзүбүздүн касиеттерибиз аркылуу көчүп келип турган да. Мисалы үчүн кыргыздарда көпчүлүк учурунда кыргызчылык деп коет го, көп нерселерди кыргызчылык алып барып такап коет. Ал кыргызчылык эмне экенин айтпайбыз, бирок кыргызчылык деп коебуз да. Ошол экиндей бул адамдын көрүү, угуу, билүү сезимдеринин баарысы бул жерде эмоцияны жоготуу болуш керек. Тукулжурап баратабыз да, эмоциялык жактан дагы. Да, бардык жагынан. Бирок Муса Мураталиев агай барго, Ооба. жазуучу агайыбыз ошол канча жыл мурда ошону айткан эле да. Менин байкашымча, азыр китепти окубастан электрондук китептерди окуп калышат депчи. Анан аз көлөмдө болушу керек, көп көлөмдөгү китептерди окуй албайт адамдар деп айткан эле. Ошол эле сыяктуу болуп баратат. Адамдар мисалы Фейсбукта же Твиттерде отурушат дагы, ошол жерде бир сүйлөмдөн ашса эми ошо жалкоонот да, ушуну кантип окуп бүтөм, андан көрө башкасына өтөйүн деп башкасына өтүп кетет. Ошол сыяктуу заман өзгөрүп атат, ал туура.
мисалы Кытайдын товарларын, Кытай деген фабрика бар го, дүйнөлүк фабрика, ошонун товарларын колдонуп, жакында балким боз үй жасаганды эми билбей калабыз. Кытайлар боз үйдү эми темирден жасап Кыргызстанга жиберип атат го. Анан биз болсо аны афган кыргыздарына алып барып гуманитардык жардам кылып берип атабыз. Аны дагы жоготуп болушубуз керек. Ошо биз өзүбүздүн түпкү нукура салт санаабыздан коомдун өнүгүшүнө карай кеткенибиздин өзү бир кыйроолорго алып келиши мүмкүн да. Анткени биз өзүбүздүн каада салтыбызды цивилизация өнүгүп атат деп кошо ошолордун агымы менен өзгөртүп баратабыз да. Ошону өзгөртпөй өзүбүздүн баалуулуктарыбызды сактап калсак, улут катары өзүбүздүн иденттүүлүгүбүзгө көбүрөөк көңүл бурган болот элек. Сизге окшогон ушу Европанын алдыңкы бир технологияларына же болбосо мына сиз киного өтүп атам, мен сенден ушурекинде интервью алам деп ушурекинин байланыштарынын өзү коомдогу болуп аткан кадамга кошо кадамдарды шилтеп, анан өзүбүздүн нукуралык нерселерибизди жоготуудабыз. Өмүр иш менен эле өтүп жатат дегендей сезим жокпу силерде? Бул илимпоздордуку ушурекинде экен. Биздин ар бир табылгабыз, ар бир жасап аткан ишибиз ушу сенден кийинки шакирттериңе бир пайда алып келет деген сезим менен жашайм да. Менден кийинки изилдегендерге оңоюраак болот. Менден кийинки изилдегендерге ушуреки пайда алып келет. Студенттерге ушуреки жаңы нерселерди берүү бул жакшы нерсе деп мындай менде андай сезимдер жок. Менде ушуреки илимий иштеги бир калып калган жерлерди бүтөө да. Анткени биздики 30 жылдан бери Советтер Союзу урагандан кийин Орто Азиядан жалгыз докторант менмин да. Бизде ушу 3-4 томдук орусча Чыңгыз Төрөкуловичтин баарында чыккан бойдон 95-жылы акыркы жолу чыккан Манастын орусчасы. Ошурекинден кийин таптакыр байланыш болгон эмес. Ошо эгер мүмкүндүк болсо мен Жусуп Мамайдын Көкөтөйдүн ашын ушу орустарга орусчага которуп берет элем. Анткени биз башка тилдерге которуу менен Айтматов дүйнөгө таанылгандай биздин Манасыбызды акыркы кезде солгундаган дүйнөгө чыгарууну, пропагандалоону ар бирибиз ЮНЕСКОга киргенден кийин милдеттеме катары алдык да. Биз Африканын чөлүндө жатсак дагы же болбосо көлдө жүрсөк дагы ар бир билбеген киши сураса айтып бере тургандай кыргыз болушубуз керек деген милдетти алдык да. Эми ошурекинде ар кимибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз билишибиз керек, анан өзүбүз жакшы билип туруп, анан башка улуттарга айтышыбыз керек. Манастын фанатынын эртеңки күндөгү планы кандай? Парижден жолго чыгып атыптырсыңар. Манас эпосунун эле же болбосо деги эле дүйнөдөгү эпостун теориясын изилдеген окумуштуулар саналуу гана эле. Ошурекиндей саналуу окумуштуулардын бири түрк дүйнөсүндөгү кенже эпостордун баарысын изилдеп, америкалык окумуштуу Альберт Лордтун системасы менен изилдеген немец окумуштуусу Карл Райхл бар. Бул Жусуп Мамайга 80-жылдардын башында барып жолуккан. Ошондой эле Кыргызстанда да болгон. Советтер Союзунун учурунда ал Каракалпакстанда, Өзбекстанда жашап, Алпамыштын 6 мамлекеттегисин изилдеген. Өтө дүйнөлүк масштабтагы, кең алкактагы окумуштуу бар. Ошо Карл Райхл менен сүйлөшүп, мен сизди жолго чыгып атам, тосуп туруңуз дедим. Ал кишинин ушу эпосторду типтештирип, анан ал өзүнүн формуласына салып, кантип ушу эпосту айтат. Ошурекини теориясын изилдеп бизге бергенге аракет кылган окумуштуу 80ге жакындап калды. Ошо Карл Райхлга жолугуп, андан Чехословакияга барып, Чехословакия аркылуу Москвага кайтам. Бул келишим ошо жемиштүү болду. Ремидордун дагы вариантын, Ооган кыргыздарында Манастын түп нускасын алдым. Ал киши менен ушу өзүмдөгү илимдеги өзүмдүн бир көз караштарымды, анын китебин кыргызчага которуп аткам. Ошо китебинин кээ бир
туура эмес жактарын өзү менен келишип алып оңдоого жолукканы баратам. Алдыда кызыктуу жолугушуулар бар экен. Европаны аралап өтүп баратыптырсыңар. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Ишиңерге ийгилик, окууңарга ийгилик, жакшылыктар болсун. Айтканың келсин. Чолпон Суба Кожоева менен маекти уктуңуздар. Аны менен байланышам десеңиз, Чолпонду Facebook'тан же башка социалдык тармактардан таба албайсыз. Бир гана электрондук кат жаза аласыз. Нагыз окумуштууларды ушундан билсе болот. Алар Facebook'та отурбайт. Бир гана электрондук кат менен кармайсыз. Электрондук дареги Чолпон Суба Кожоева @gmail.com же ушул Памыл Чай подкасты жайгашкан Жаңыл Жусупжан.com деген сайтта подкаст бөлүмүнө барсаңыз, бул электрондук дарек менен катар маектин өзүн да окуй аласыз. Бул аталыштардын баары албетте латын ариби менен терилет. Айтмакчы, Памыл Чай подкастынын баракчасынан тажикстандык жазуучу Мирзахалим Каримовдун Ырыскүлдүн наны аңгемесин Тариел Чытырбаевдин окуусунда, Жергеталчы кыргыздардын элдик ырларын менин окуумда жана азыр уккан Чолпон Суба Кожоева менен маекти кайра уга аласыз. Памыл Чайга Манастын ата бабаларын айткан кытайлык кыргыз манасчысынын да текстин коем буюрса. Аны кириллицага которгон Чолпон Суба Кожоевага алдын ала рахмат. Себеби бул эпостор Кыргызстанга али жете элек. Дагы 50 жылда апасын тапкан пакистандык кыргыз Абдул Рахимдин баяны дагы бар. Аталган материалдардын тексттери да бар. Аларды шашпай окусаңыз болот. Булардын баары балдарыңызга деле ушуну билип жүр деп уктура турган, башка эч жерден таба албай турган материалдар. Эгер адабият мугалими болсоңуз, окуу материалы катары колдонсоңуз, чет жактардагы кыргыздардын сөөгүн агарткан болосуз. Памыл Чай экен деп бул эксклюзив темаларды тааныштарыңызга жиберип таркатсаңыз, патриоттук иш болору анык. Себеби патриотизм бул өзгөнү сыйлоо менен катар өзүн өзү таануу да болуп саналат эмеспи? Сиз менен бул мен Жаңыл Жусупжан болдум. Аз болсо да саздай көрүп, дагы келип, Памыл Чайдан алып, даам сызып кетип туруңуз.